Уақыт ең баалуу байлыгыбыз. Ал эми аманаттарыңыз эмгегиңиздин жана келечекке болгон камкордугуңуздун жемиши. Бирок бардык топтогон каражатыңыздан бир эле күндө кол жууп калуу коркунуч тууралуу ойлодуңуз беле? Бүгүн Кыргызстанда аманатчылардын депозиттерин коргоо системасы иштеп, адамдар менен жеке ишкерлерге 1 миллион сомго чейин кепилдик берет. Анын ичинде аманат боюнча пайыздар да бар. Бул компенсация банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда берилет. 2008 жылдан бери Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги сиздин аманаттарыңызды коргоп келет. Бул системага улуттук банк лицензиясы бар банктар жана микрофинансылык уюмдар кирет. Депозиттерди коргоо фондунда 7 миллиард сомдон ашык каражат топтолгон. Анын каржы булагы банктар, микрофинансылык уюмдар, министрлер кабинети жана мамлекеттик баалуу кагаздар. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги келечекке ишенимдүү коргоодон башталат.